Assalamu алейкум достор. Тарых болгон саякатыбызды улайбыз. Бала кезден бери мени бир суроо ойлондуруп келет. Ал суроо мындай: неге мусулмандар илим, билим, технология жактан өнүкпөй артта калып кетишти? Чындыгында астрономия, медицина, алгебра, химия, физика илимдери бүт мусулмандарда пайда болуп, далайлаган илимдерде ачылыштарды жасашпады беле. Астрономияга бир мисал, Самаркандтагы Улукбектин обсерваториясы чоң далил. Француз илимпозу физика илимдер боюнча Нобель сыйлыгынын ээси Пьер Кюринин айткан сөзүн угабыз. Мусулмандардын талкаланган Андалусисинен бизге 30 китеп калды. Ал китептердин арты менен биз атомду бөлө алдык. Эгер мусулмандардын 1,5 миллион китебин биз ошондо өрттөп жок кылбасак, биз азыр галактикада саякат кылып жүрмөкпүз деген. Бул кагаз баарыбыз билебиз. Ооба, азыр бул баасы жок, арзан эле кагаз. Бул кагазды кандай гана тиричиликтерибизге пайдаланбайбыз. Бирок бул кагаз азыркы илим, билим, маалымат, технологиянын өнүгүшүнө жана адамзаттын жашоосунун жакшыруусуна кандай салымы бар экенин ойлонуп көрдүңүз беле? Кагаз биздин цивилизациянын өнүгүшүндө өтө маанилүү ролду ойногон. Мектеп тарых китептеринен баарыбыз билебиз, эзелги египеттиктер папируска, төөнүн такасына, терисине жана таштарга, чополорго жазып келишкен. Биринчи Курандагы териге жазылган, узундугу 1,5 метрдей, туурасы 1 метрдей болгон. Илгерки кыргыздар таштарга жазып келишкен. Буларга мисалдар абдан көп. Ойлоп көрөлүчү, эгерде бул кагаз болбосо, адам баласы бүгүнкү күндөгүдөй илим жана билимдин туу чокусуна жетмек беле? Албетте жок. Ушул кагаздын арты менен биз бүгүнкү жомоктогудай цивилизациянын өнүккөн дооруна жетип олтурабыз. Бүгүнкү кагаз жана азыркы цивилизациянын өнүгүшүнө кыргыздардын кандай салымы бар экени жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Тарыхта 751 жылы азыркы Талас жергебизде Тан династиясы менен Аббасидтердин ортосунда согуш болот деп жазылган. Согуштун максаты Орто Азияга үстөмдүк кылуу эле. Балким Талас деген сөз ошондон чыккандыр. Талаш жер деп, бирок Талас казакча, кыргызча талаш деп аксакалдар айтып калчу. Албетте, бул согушта биздин бабаларыбыз чоң эрдиктерди көрсөтүшкөн. Бирок да кыргыздардын аты тарых булактарында жазылбай эле Аббасидтер же мусулмандардын жеңиши деп жазылып калган. Кайсы тарыхты чукуба ар ким өз улутун, уруусун жогору коюп, кыргыз деген атты жазбай келишет. Ооба, ал согушта жалгыз кыргыздар гана болбосо керек эле, бирок согуш биздин жерде болуп жатканынан кыргыздардын салымы абдан чоң деп айтып кетишибиз керек. Анткени азыр ар бир улут өз очогуна күл тартып, тарых багыттарын бурмалаган заман. Демек, ошол согушта биздикилер жеңишке жетип, Тан империясынын бир топ жоокерлерин колго түшүрүп алышат. Колго түшкөндөрдүн экөөү Кытайлардын жашыруун кландарынын өкүлдөрү болуп чыгат. Ал кагаз өндүргөн адамдар эле. Ошол эки Кытай мусулмандарга кагаз жасаганды үйрөтөт. Ал дордогу Кытайлар кагазды жазуу иштерин эмес, үйлөрдү коздогонго жасашчу экен. Ошентип кагаздардын арты менен мусулмандардын өнүккөн алтын доору башталат. Мамлекеттик иштерден баштап илим, билим, салык, казына иштерине чейин кагаз колдонула баштайт. Ошентип кагаз чыгарган фабрика биринчи жолу Самаркандта, анан Багдадта ачылат. Кагаз интеллектуалдык, социалдык чыгармачылыктын кыймылдаткычына айланат. Мусулмандар дүйнөсү эбегейси чоң ачылыштарды жасап, жада калса астрономия илими өнүгөт. Биринчи кагаздан китеп мусулмандарда жаралат. Бул мезгилде европалыктар жапайлыктан чыга элек болчу. Андан кийин эмнеге өнүкпөй токтоп калды? Ооба, дал ушул суроо мени дайыма ойлонтуп келген. Анда жообу алдыда.